Элчилик Орусияда кыргыз-өзбек жарандардын ортосуна чыккан жаңы-жалдын чоо жайы териштирилүүдө. Анда бир адам көз жумган. Орусиянын Москва областында жайгашкан Люберцы шаарындагы курулушта иштеген кыргыз жана өзбек жарандардын ортосунда жаңы-жал чыгып, кыргыз жараны каза болгондугу маалымдалган. Маалыматты Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тастыктап, учурда тиешелүү иштерди жүргүзүп жаткандыгын бүгүн 31-июлда кабарлады. Соттук медициналык экспертизанын алдын ала айтылган маалыматы боюнча кыргыз жараны А уулу Анын каза болушуна жаңы-жал учурунда бийиктиктен кулагандыгы себеп болгон. Азыркы учурда Кузьминский райондук тергөө бөлүмү териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул окуяга тиешеси бар делип, Кыргыз өлкөсүнөн 4 жараны жана Өзбекстандын 10 жараны кармалып сурак берүүдө. Сурактын жыйынтыгынын негизинде кылмыш ишин козгоо чечими каралат. Каза болгон жарандардын сөөгүн мекенине жиберүү 31-июлга пландалууда деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, Орусиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү 28-июлда Орусиянын Люберцы шаарындагы курулушта иштеген жумушчулар өз ара уруша кетип, кыргыз жараны каза болгондугун билдирген эле. Чакырттым ошол жерге барып, барсам башым мындай жарык экен. Анан эмеге айттым? Прорабына айттым, эмнеге мына скорый помощь көрсөтпөдүңөр, тел помощь десем, мен айтсам, опер запретили деди. Почему да туруп анан дежурный болсом каттан кыз экен, айттым, эмнеге мындай десем, мага эмнеге айтпады деди. Ана бир ошол жерде бир каттан дежурный бар экен, ал немеде КПда неме экен. Постойдо турган. Постойдого айтсам, ушундай деди эле. Постой айтты да мага айтпла деди. Ана сразу ошол жерде первый помощьту көрсөтүп, ошону сразу алып кетти, скорый келип. Барып. Сен айткандан кийин. Мен айткандан кийин ошол жерге барып туруп айттым, ошону эмнеге первый помощь? Мындан уже открытый экен эмес? Открытый болбой ал жердечи. Анан уже мындай жери, бир жери жарык, дагы бир жери мындай энес. Значит, аны неменен урушкан? А биздин маркум баланы неменен урушкан? Балдамен урган. Кубалда менен? Ушу Ушум ошо болду. белгисиз болуп атат да, ал баягы балдарды ошол жакта отурат да, анан отделениеде отурат. 2-3төн Азыр отделениеде ким отурат айтпа. Ошо жанында иштеген балдар отурат. Ким отурат? Аттарын айт. Урманбеков Али, Турбек уулу Адилет, Адилет, Атназар уулу Алимбек, Анарбек уулу Амангелди, Арыспаев, Нурсултан, Медербек уулу Баяман. 6 бала Милсиганда отурат бүгүндө. Туурабы? Өзбек тараптардан бир 20 болот ошо. Мен жана барсам бир 10 алып келип